Урматтуу мекендештер, бир туугандар, жанымдагы Мырзали. Көпчүлүгүңүздөр таанып калыңыздар. Бул баланын мурда Россияда пешоходдон машина сүзүп кетти эле. Бизге келген учурда аябай абалы оор, монда прям эңкейип гана жүрчү. Азыр көрсөтсөң артыңды. Мына туугандар биринчи этап операциясын кылып келди, жакыныраак тарт. Биринчи. Мына туугандар буга чейинки до после видеосун коюп коебуз. Бул бели аябай эме кылып, бала мында эңкейип гана жүрчү. Азыр экинчи этап операциясы мына буту жерге тийбей турат, мына буту. Кудай буйруса экинчи этап операциясы мына жан башына ушу бутун түздөсө, Кудай буйруса бул бала түп-түз сиз менен биздей болуп басып калат. Экинчи этап операциясына туугандар $10,000 акча керектелинет. Бул аябай чоң сумма эмес. Мен ойлойм, берешен кайрымдуу кыргыз элим, мусулман элим, сиздер бул баланы таштап койбойсуздар деп үмүттөмүн. Келиңиздер туугандар. Ушул жигитибизге колдон келишинче жардам береличи. Буга чейин чындыгында апасынын жакшы көргөнүн айтып, апамды Кудай буйруса баккым келет, апамды умурага алып баргым келет деп көп нерселерди айтып чыкты эле. Алланын буйругу менен ошо биринчи операцияга барып келдим мен жага. Мурункудай эңкейип жүргөм. Азыр болсо мурункуга да түп-түз болуп калгам. Азыр бутум калып. Муну көрсөңүздөр керек менин. Бул баланын убагында пешоходдон бир орус жараны сүзүп кетип, даже карабай коюшкан туугандар. Мына кыргызсын, мындайча айтканда чуркасын деп эч закондо иштебей койгон. Айласы кетип Кыргызстанга келип, мына биз фондко кайрылып, азыркы учурда Аллага шүгүр. Азыр жакшысыңбы? Азыр жакшысың? Азыр жакшы мурункуга караганда. Мурун өз алдынча салбай калган. Мурда монда эңкейип жүрөт эле, мында ишо мен спокойно ичип калган элем. Мурун айткандай 6 саат сайын ичип калдым деле. Бирок операцияга барып келдим, азыр дары ичпей калгам. Мурун көмүркөлгөндө эле денем ооруйт эле белим. Азыр жакшы. Оору жок. Бут ооруп атат эми, кичине ооруп атат. Бирок мурункудай эмес. Бутуман кылдырып келсем буйруса. Кудай буйруса туугандар, бул жигитибизди Кудай буйруса колдон келишинче колдоп берели. Болгону $10,000 акча керектелинет. Экинчи этап операциясына ушу менен Кудай буйруса Мырзали инибиз Индиядан түп-түз басып келет.